Мен ошо как раз ошо балдар өлгөн комнатада отурдум, жыты кетпей турат. Бронхиттин бар эле чыдабай чыгып баса бердим. Сузак районунун Кызыл Сеңер айылында кечээ трагедиялуу окуя орун алды. Анда көмүр газына ууланып, бир үй бүлөдөн 3 жаш бала каза болду. Көз жумган балдардын улуусу 6 жашта, ал эми андан кичүүлөрү 4 жаштагы эгиз наристелер болгон. Бүгүн алар жерге берилди. Окуя 14 ноябрга караган түнү болгон. Иске ууланган үй бүлөдөн алардын 23 жаштагы энеси эс учун жоготкон абалда ооруканага жеткирилген. Үй бүлө жакындарынын айтымында алардын өлүмүнө көмүрдүн сапатсыздыгы себеп болгон. Балдар каза болгон үйдө азырда истин жыты кете элек. Мындан улам алар бул окуядан сабак алып, тийиштүүлөрдү көмүр сапатына көңүл бурууга чакырышат. Бул бир тууган тагамын неберелери. Ушу тажига келдим эле азыр. Мен ошо как раз ошо балдар өлгөн комнатада отурдум, жыты кетпей турат. Бронхиттин бар эле чыдабай чыгып баса бердим. Анан кийин эми ушул көмүрдү деп эле эптеп-септеп эле сатып атат. Ушу көмүрдү кичине сапатын карап, элге мындай нерсе бул эле эмес да. Мындан мурун деле канча адамдар өлгөн. Мына Кызыл Сеңерде дагы мен тагамын кызын кошунасында 2 баласы менен апасы үчөө бир күндө өлгөн. Мындан 2 жыл мурун. Эми ошолорду баарын жогоркулар деле угуп атат. Мына коммерсанттар бардыгы көрүп атат, көмүр ташыгандар, каердин көмүрү, муну сапаты кандай, мындан адамдар зыян табабы, таппайбы, ушундай болуп атат. Ушуну кичине этияттап, ушуну бир немеси өзүнүн сертификаты менен саталы деген мыйзам болбой атат да кызым. Бул сыяктуу трагедиялуу окуя дал ушул айылда мындан 2 жыл мурун да орун алган. Көмүр исине ууланып, анда да 3 адам каза болгон. Кечээ ууланган келин кайын журту менен бирге жашачу. Короонун ичиндеги башка үйдө балдардын чоң ата, чоң энеси болгон. Жолдошу Москвада мигрант болуп 2 жылдан бери иштеп жүргөн. Атасы жолдо келет атасы самолеттон түштү, келип калат. 2019 жылы август айларында кеткен экен. Миграция Россия мамлекетинде иштеп, ушу бала чакасын багып жүргөн. Туугандары апасы менен 3 баласын ооруканага алып барышкан. Бирок балдары жансыз абалда болгон. Апасынын абалы оор деп бааланып, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бүгүн ал өзүнө келди. Абалы жакшы деп айтууга болбойт. Бирок башка эмени врачтар дагы чтобы эми өзүнө келип аткан үчүн психологический жактан дагы аял ден соолугуна кооптуу болбош үчүн башка эчтеке суроо да берилген жок. Ден соолугуна карап жардам. Азыр ошо суроого жооп берип, өзү жакшынакай кечээге караганда бир топ жакшы абалы дарыларын улантууда. Район аймагында ууланып каза болгондор жыл сайын катталат. Өткөн айдын аягында да Кара Алма айылындагы токойдон бир туугандардын жансыз денеси табылган. Алар жаңгак терип жүрүп күндүн сууктугунан чатырдын ичинде от жагып, түтүнгө ууланып каза болушкан. Адистердин айтымында от жагуу эрежелери сакталбаганы жарандарды ууланууга шарттайт. Ошол эле учурда көмүрдүн сапатсыздыгы түздөн-түз таасирин тийгизет. Алар бул багытта ар бир үйгө түшүндүрүү иштери жүрөөрүн айтышат. Биз жогорудагы окуялар бул өрт коопсуздук эрежелерин сактабагандыгынан улам келип чыгууда, бул от жагуудагы. Себеби көмүрдү жатарда биздин жарандарыбыз жатарда мешке көп салып коюп, анан ошо быкшып, ошонун негизинде баягы ис газы пайда болуп, ошо ууланып калып атышат. Ошондуктан жарандарга эскертип кетебиз. Mooрлорду, ошону мештерди тазалап, оң абалда кармап аларды. Ошондой эле түнү баягы көмүрдү көп жакпоо боюнча көп толтуруп салып, ошойдон калтыруу боюнча ошо жарандарыбызга сунуш кылабыз. Кыргызстанда жыл сайын мешке от жагууда коопсуздук эрежелери сакталбай, өрттөн жана көмүр исине ууланып, каза болгондор катталып турат. Быйыл 10 айда өлкө боюнча 30га жакын адам, 2020-жылы 14 адам өрттөн каза болгон. Ал эми Жалал Абад облусу боюнча жыл башынан бери өрттөн 8 киши, көмүр газ исинен 9 адам каза болгон. Иске уулангандардын баары Сузак районунун тургундары. Убисра Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.